Чындыгында бул жерде бардык устаздар, алымдар отурушат. Ханафи мазхабын жакшы түшүнгөн, жана Матуриди акыйдасын жакшы түшүнгөн алымдар отурат. Анан ушул жерде бири-бирибизге мындай сабак бергендей болуп калбастан, ушул нерсе жалпы адамдардын, элдердин катмарына ушул пикирлерди киргизишибиз керек болуп атат да. Биз Ханафи мазхабын өнүктүрүшүбүз керек, жана Матуриди акыйдасына көңүл бурушубуз керек дейбиз дагы, бирок элге ошол Ханафи мазхабтын негизи кантип түзүлүнгөн, андагы алымдардын даражалары, жана китептердин даражалары, жана ал китептердеги маселелердин даражаларын көп адамдар түшүнбөй жатат да. Ошого алымдардын ушул бүгүнкү пикирлери жалпы масштабтуу түрдө элдерге, имамдарга сабактарды, жанагындай конференцияларды же болбосо жанагындай атайын сабактарды өтпөсөк, адамдар айтып атат, Ханафи мазхабын карманабыз, бирок Ханафи мазхабта адамдар түшүнбөй жатат да, ошо Ханафи Абу Ханифанын өзү хадисти билбейт экен. Абу Ханифанын өзү хадисти алсыз экен. Анан кантип бизге динди үйрөтсүн деген түшүнүк элдин арасында жүрөт да. Демек ошону элдерге Абу Ханифанын хадисте алым экендигин, усулда алым экендигин, жана анын аркасынан ээрчиген алымдардын илимдери баа жеткис экендигин ушул имамдарыбызга, андан кийин жалпы элге жеткизсек, ушул баягы бизге келип аткан туура эмес түшүнүктөр жана туура эмес багыттагы адамдар өзүлөрүнүн туура жолун табат деп ойлойт элем. Аллах ыраазы болсун.